Иркутск уездине караштуу Александров айылындагы борбордук каторгалык түрмө 1873 жылы 18 кылымда курулган арак заводдун ордуна негизделген. Кызык жери, ал заводдо негизинен эркинен ажыратылган сүргүндөгүлөр эмгектенишип, арзыбаган чыгым менен тоодой киреше алып келген жай болгон түрмө экендиги айтылат. Себеби сүргүнгө айдалгандар негизинен акысыз иштетилген. Айрым маалыматтарга караганда 19 кылымдын биринчи жарымында бул түрмөдө 1000 адам кармалса, анын 62си саясий кылмышкерлер болгондугу айтылат. Бул аймакта сүргүндө жүргөндөрдүн кээ бирлери бошогондон кийин ушул айланада жашап калышып, ошонун негизинде береги айланадагы чоң айыл негизделиптир. Жогоруда белгилегендей, Александров айылындагы борбордук түрмө 1873 жылдан баштап кылмышкер деп эсептелгендердин өзгөчө шарттагы абак жайы болуп кайрадан түзүлүптүр. Бул жайда Россиянын батыш тарабынан жоопко тартылгандар сүргүндө болушкан. Кадрда көрүнүп турган 2 имараттын ичиндеги 33 жалпы жана 21 жалгыз кармалуучу бөлмөлөрдө жалпы 1000 кылмышкердин жатак жайына ылайыкташтырылган экен. А бирок түрмөдөгүлөрдүн саны абак жайга эсептелгенге караганда алда канча арбын болгондугу айтылат. Бул жыгачтан салынган түрмө 1889 жылы өрттөнүп кетип, 1891 жылы ордуна башка имарат курулган. Мына ушул жерде 1900 жылдан баштап 1904 жылга чейин Тоо булбулу Токтогул Сатылганов капаста олтурса, ошол эле мезгилде кадимки Феликс Дзержинский да 1902 жылы акым менен конушташ болгон. Белгилүү большевиктер Фрунзе, Орджоникидзе жана башкалар да өз кезегинде ушул Александров айылындагы түрмө азабын татканышкан. 1904-1905 жылдары Орус-Япон согушундагы дарылануучу аскердик оорукана болуп түзүлүп, 1906 жылдан баштап кайрадан саясий кылмышкерлер деп эсептелгендер кармалуучу түрмөгө айландырылган. Акыркы 14-15 жыл аралыгында миңдеген адамдар эркиндик үчүн кармашып, жанын курман кылганына күбө болгон Александр түрмөсү 1920 жылдан баштап жашы жетелек өспүрүмдөр кармалуучу эмгек колониясына, тергөө маалындагы кармалуучу жайга айландырылган. Ал эми 1960 жылдардан баштап психикалык жактан оорукчандарды кармоочу жай болуп эсептелет экен. Бул түрмөнүн жалпы аянты 16 гектарга жакын болгондугу тарыхый маалыматтарда айтылат. Иркутск калаасынан түндүк батышты көздөй 70 чакырымдан ашык алыстыктагы Ангарага жакын Саздак ойдуңдан орун алган. Бул айтып жаткан маалыматтарыбыз менен аз да болсо Токтогул Сатылгановдун кандай катаал жерде олтургандыгынан кабардар кылалы дегенибиз болду. Ал эми айыл аралап абак жайды тасмага тартып жүрүп, айылдын тургундарынан айрылып калган болсо да баасы жогору 3 сүрөт таптык. Аракка суусаган жергиликтүү адам ата-энесинин аздектеген баалуу сүрөтүн акчага алмаштырып, тарыхчы Кыяз мырзага береги сүрөттөрдү алып келип берди. Эми ушул айылга келип калганда бул айылдын тургундары бизде сүрөт бар, ал сүрөт боюнча түрмө таптакыр башкача өңүттү деп айтып калышты да. Биз мына азыр келип бул түрмөнүн мындай имараттарын урап калганын, айланасындагы коргондордун кулап калгандарын мына көрүп болдук. Бул жерде болсо ошол Александров түрмөсүнүн кандай абалда экенин, кандай учурда кандай абалда экенин ошол кылымдагы сүрөттөрдү мына биз азыр колго алып отурабыз да. Бул жерде мына кадимгидей орус падышалык түрмөнүн аскерлери бул жердеги сүргүндөгү мына 100-200ге жакын артында көрүнбөйт сүргүндөгүлөрдү атайын бир ишке алып кетип аткандыгы дагы көрүнүп турат. Бул өзгөчө бир тарыхый сүрөт. Ana mog'ul yerda tozilgan suratlar. Бул жерде мына башында
бул 19-жылдын аягы 20-жылдын башындагы сүрөт экен да. Бул мезгилде мына темир менен тозулган экен, айланасы бүтүндөй темир менен тозулган экен. Мында үстүндө зым менен курчалып турат, кадимгидейчи, темир зым менен курчалып турат. Ал эми мына кийинки сүрөттөрдө бул калың кыш менен, бир 2-3 кабаттан калың кыш менен түрмөнүн тегеректери бүтүндөй тозулуп, бул жерде чиркөө дагы турат. Азыр биз мына тарттык элек, бул тосмолордон кичине эле калыптыр дагы, айланасындагылардын баардыгы урап түшүп калыптыр, чиркөө эч жагы эле жок болуп кеттир. Күйүп кеткен деген маалымат бар экен. Өзгөчө мына сүрөт, бул ар жактагы айылдын да сүрөттөрү. Анан бул жерде мындай бир үй турат. Бул үй азыр бул үй сакталып калганын азыр өзүбүз күбө болдук. Башкалардын баардыгы жаңы. Бул түрмөнүн ошол мезгилдеги абалы иштеп турган учурда экен да. Азыр эми бул түрмө жанакы оорукана болуп калгандыгына байланыштуу көпчүлүгү урап, каралбай калган, уже башкача өңүттө болуп калыптыр. Мына айылдагы, арка көздөгү айылдагы үйлөрдүн сүрөттөрү дагы эле сакталып боюнча алып калган. Бул эме мына түрмө бери болгондо бир 30-40 жылдардагы түрмө го, Жок, бул көрүнүшү 1930-40 жылдардагы көрүнүш. Себеби 60 жылдарда буларда бул жер жанакы жан дүйнө оорусу менен психикалык оорулар жаткан ооруканага айланып да. Кийин оорукана болгондон кийин бул жак каралбай калыптыр да. Бул учурда кадимгидей түрмөдө өтө баягы тартип катып эле түрмөдө жаткандарды иштетип, бул жерде кадимгидей кароо бар да. Кийинки азыркы абалда уже кароо жок калган. Мына бул өзүнчө бир тарыхый сүрөт. Бул ушундай эле архивдик материалдар, архивдик сүрөттөр Иркутскийдеги архивде дагы бар экен. Буюрса ошол жерден дагы биз ушундай көптөгөн сүрөттөргө күбө болобуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Мен дагы бир жолу айтып коеюн. Мына ушул Александров айылынан табылган мына 3 сүрөт тарыхый баалуулук. Балким могу сүрөттү биз 900-чү же болбосо 1890 жылдардын берилип алынган сүрөт деп айтсак, балким ушулардын катарында Токтогул Сатылганов дагы болушу мүмкүн деп айтсак, толук мүмкүн го. Толук бар. Мына ал Иркутскийдеги архивде ошол мезгилдеги 1900 жылдардагы каторгалыкта жаткан камактагылардын сүрөттөрүн тартуу деген атайын бир делолор бар экен. Буюрса, балким анын ичинде Токтогулдун сүрөтү. Балким ушу сүрөттөрдүн көчүрмөлөрү чыгышы мүмкүн. Көчүрмөсү чыгат. Анын ичинде Токтогулдун сүрөтү чыгып калышы мүмкүн. Токтогул Сатылгановдун түрмөдөгү тагдырын иликтөөгө алуу менен анын ысымын Иркутскийдеги көчөлөрдүн бирине ыйгарууга жетишүү аракеттери менен жүргөн Бейшен Ашыралиев, Амирбек Муратов, Кубанычбек Анашев жана башка кыргыздын мыкты чыкма уулдарынын аракеттери 10 жылдан ашуун убакыттан бери ары каттап суу кечпей турган учур экен. Кыяз мырза, мына ушул Александровский централдын имараттын жанында турабыз. Ушул жерден ошо биздин ушу Иркутск каласында жашаган патриот жигиттерибиз Амирбек Муратов, Бейшен Ашыралиев сыяктуу кыргыздын мыкты уулдары бир топ жылдан бери ушу Токтогул Сатылгановдун тагдырын ушу элге журтка жеткирүүнүн аракетин жасап, өздөрү баягы адис болбосо дагы мүмкүнчүлүгүнүн жетишинче ушу элге журтка патриоттук дымак менен кыргыздын мыкты уулу ушул жерде отурган, кыргыздын мыкты инсаны ушул жерде отурган, кыргыздын мыкты комузчу, өнөр инсаны ушул жерде отурган деген нерсени Токтогулдун Иркутскийдеги тагдырын элге жеткирүүгө аракет кылып жаткан мыкты жигиттерибиз бар экен да. Ошолор ушу централдын бир жанагы Кубанычбек Анашев деген жигитибиз болсо керек. Ошо Амирбек, Кубаныч, бул Бейшен мырза, дагы бул жерде Талант деген мырза бар экен. Чогуу ошол өздөрү күйүп бышып аракет кылып жасап жүргөн. Ошолор ушул сөз арасында айтып калды эле. Токтогул Сатылганов жаткан түрмөдөн бир 2 кышты, кирпичти Кыргызстанга жеткизебиз деп аракет кылып, жолдо жол болбой калды деп. Чын эле бул жерде Иркутскийде мына дээрлик чейрек кылым жашап калган Амир мырза, Бейшен мырза, анан булардын баардыгы Токтогул Сатылганов боюнча аябагандай бир чоң кызмат кылгандай да.
алар бул жерге келип Токтогулдун ушу жашаган жерин, ушул жерди аймакты көрүп, атайын бир документальный фильм тартып, анан бул жердин кирпичин Кыргызстанга да алып баралы деп, Токтогул Сатылгановдун атын Иркутскийде бир көчөгө коелу деп бул жер фонд уюштуруп көп жылдан бери аракет кылып келгендиги бизге даана көрүнүп атат. Анан алардын алгачкы аракети мына бүгүнкү күнгө чейин созулуп атыптыр. Көчө коелу деп, ушул жерге бир белги коелу деген аракеттери, эстелик коелу деген аракеттери буюрса мындан ары да бир ишке ашпагыдай да. Архивден мүмкүнчүлүктөрүн жетишинче иликтөө аракеттерин жасап, алыста жүргөн уул кыздардын бөксөсүн толтуруп, Кыргызстанына, кыргыздын улуу инсанына болгон таазим жасалып турса делген ниет балким быйыл Токтогул Сатылгановдун 150 жылдыгынын урматына ишке ашып калгысы бардыр деген үмүт артышат. Байкал айдыңын байырлаган бир боорлорубуз мына ошол Токтогул Сатылганов атындагы коомдук фонддун жетекчиси Бейшенбек мырза менен маегибиз мындайча уланган. Бейшен мырза, мына сиздердин бир топ ошол Токтогул Сатылгановдун баскан издерин иликтеген маалыматтарыңыздар интернеттик маалыматтарга, гезит журналдарга чыкты. Мына ушул өзүңүз менен бирге бул Амирбек Муратов деген кыргыздын мыкты уулдарынын бири бул ушу изилдөөнү баштап, андан кийин ушул оор жүктү сизге таштап кеткен экен. Сиздер менен чогуу Кубанычбек деген мырза, Талант деген мырзалар чогуу иштешкен экенсиздер. Ушул жерде мүмкүнчүлүктүн жетинче сиздер аракет кылып жатыпсыздар. Ушунун башталыш идеясы эмнеде болгон? Өзөк эмнеде? Сиздер эмнени каалагансыңар? Идеяны бизге 2002 жыл, 2003 жылы сиз айтып кеткен Муратов Амирбек Кыргызстандан алып келди. Өзү менен кошо ошо Кыргызстандагы бир топ министрлердин, ошол коомдук уюмдардын жетекчилеринин каттарын алып келди. Ошо биз ушул Токтогул көчөсүн Иркутск шаарына койгонго болгон иштерди. Эми сиз мына 30 жылдан ашык бул Россияда жашап, көбүн орусча деле айта берсеңиз болот, себеби эң негизгиси сиздин жүрөктөн чыккан сөздү бул телекөрүүчүлөр түшүнүш керек. Ошол ишти улап кеткенге ошо кагаздарды алып келди. Кайрылуу губернаторго, Иркутск областынын губернаторуна и Иркутск шаарынын мэрине кайрылууларды алып келишти. Анан биз Амирбектин алып келген ошол идеясын, каттарын колдоп, ушул жерде 2004 жылы кайрымдуулук фонд Токтогул Сатылгановдун фондун түздүк. Биринчи эле ишибиз ошол кайрылуу болду. Теги губернаторго, мэрге, плюс Кыргызстанда президентке биздин мени колдоп бериңиздер деп, жардам бериңиздер, көчөнү ачып бергенге, алып бергенге. Мына ушул 11 жылдан бери сиздер ушу коомдук фонд уюштуруп ушинтип чуркап жүрүпсүздөр. Деги эле ушул ушул аракеттериңиздердин майнабы кандай чыгып атат? Эмне майнап чыкчудай? Ошол жасап аткан ишиңиздер аягына чыкчудайбы? Азыркы мезгилде эгер бизди Кыргызстандын жетекчилери колдосо, эми ушундайки быйыл 150 жылдык юбилей болуп атпайбы? Манчы чыгып калат деген ойдобуз. Надежда бар. Быйыл көп эле жерлерге кайрылдык уже. Ошо бериле тургандай болду. Эми мына сиздердин фонддун арты менен Кыргызстанда дагы өзүнчө фонд уюштурулган дейт. Ушунун чоо жайын айтып берсеңиз. Токтогул ата фондубу? Эмне деген фонд? Эми мындай. 2004 жылы ал жактан бизге Гүайша Арстанбекова деген ким деп коет кыргызча? Эжеке айым келип кетти. Ал жеке биздин иш жөнүндө айтып бердик, как бы интерес болуп, анан айтты, биз силерди колдоп беребиз Кыргызстанда деп. Анан биздин устаттардын нелерин, копияларын алып кетти. Алар ал жакта кийин өздөрүн чачып, бирок алардын кылган ишин чынын айтсам несин билбейм.
Бул кандай болуп бүттү алардын иши, азыр ошол фонд барбы жокпу белгисиз. ошондо эмнени максат кылдыңыздар эле? Эми ал жерде биз эми любой эле тиги коомдук фонд болгондон кийин бизге спонсор керек болгон. Айшиженин айтышы боюнча ошол мезгилде Мадияров бизге спонсор болуп берет деген ойдо электе. Эми бизде не только бул жерде көчөнү алыш эмес да, көчөнү алсак бул жерде условия коюп атпайбы местный власттар? Ошол көчөнү благоустройство кылып бересиңер деп. Плюс биз ошол көчөдө жер алып эстелик коебуз дегенбиз. То есть бизге каражат керек эле ошол мезгилде. Анан ошол себеп менен кайрылганбыз да. Жардам болду беле? Жок, эч кандай жардам болгон жок. Жардам бердик деген дагы бир маалыматтар бар экен. Бул кайдан чыккан? Жардам бердик деп маалымат беришиптир. Эми биз ал жардамды көргөн жокпуз. Эми мен, например, лично тиги Токтосун Мадияров да Токтосун Арманбекович. Аны менен жолугушкан эмесмин. Айша эже ошондо мен Бишкекке барсам бир жолугуп ошомчо кетип калды. Ал дагы, то есть бизге отчет беришкен жок да, например. Анан кандай каражат беришти, аны бизге айтыш керек да. Ким аркылуу беришти, канча каражат беришти. Эми сиз көп жылдар бою күч органдарында, бул Россиянын Советтер Союзу мезгилинен бери күч органдарында иштепсиз. Деги эле мына артыбызда ушу Александровский центральный, да? Түрмө. Ушу түрмө туруптур. Ушулар жөнүндө бир маалыматтарды өзүңүздөрчө иликтеп көрдүңүздөрбү? Сиз андан сырткары сиз өзүңүз бул адис болуп атасыз да, бул күч органдарында иштеген адис катары. Маалымат чогулттук. Ушу биздин Улуов Токтогул Сатылганов ушул жерде отурган. Маалыматты биз могул жерде мектепте музей бар. Ошо именно ушул жерде отурган декабристтер. Эки кабат имарат. Ошол жерде директор музея Хажиева деген бир мезгилде бизге маалымат берген. Ошол кайсы жылы салынган, буга чейин бул жерде жыгачтан салынган түрмө болгон, ал күйүп кетип, кийин ушул түрмө курулган. Бул жыгачтан салынган түрмө болгон экен, Мунун ордунда болгон да, ал күйүп кеткен. Жалпы сиз өзүңүз бул Кыргыздын алыста жүргөн, Кыргызстанды сагынган, кыргыз деп өзүңүз Кыргызстандын ушу улуу акынын намысын көтөрүүгө аракет кылып жүргөн инсан катары эли журтуңузга, кыргыз мамлекетиңизге ачуу өзүңүздүн атуулдук, уулдук өзүңүздүн кеңешиңизби, кайрылууңуз бардыр балким. Жалпы Кыргызстан элине. Ынтымактуу болгойлу мамлекеттен биз барсак кайрылып, канча деген мигранттар жүрөт. Биз эми келгенибизге көп жыл болуп калды, этнический кыргыздарбыз. Биз деле кайрылып барсак деген ниеттерибиз бар. Эми быйыл ошо биздин Токтогул Сатылгановдун юбилейин, кыргыздын несин, авторитетин көтөрүп тосуп алсак, ушундай ниеттер. 11 жылдан бери оюндагы тилегин ишке ашыра албай келе жатышкан замандаштарыбыздын дымактуу аракеттерин колдоого алуу албетте мамлекетибиздин тагдыры колунда турган жетекчиликтин мойнундагы парз болор. Тээ алыскы аймакта көр тилдик менен алектенип, күнүмдүк капчыгы калыңдаганга, курсагынын тойгонуна кубанып жүрө берсе, бул замандаштарыбыздан мындай патриоттуулукту ким үмүт этмек? Мына ушундай талаада жүргөнүнө карабай, кыргыз тарыхына кайдыгер болбогон мыкты азаматтарыбыздын дагы бири Россия күч органдарынын офицери Курсанбек Султанов. Курсанбек 24 жылдан бери Иркутск калаасында эмгектенип жашаган Аравандын кулуну. Айылдан баргандарга Токтогул Сатылганов абакта болгон Александров түрмөсүн көрсөтүп турат экен. Бизди да абак жайдын абалын тартууга көмөк көрсөтүп, алып барган жерден сөзгө тартканбыз. Курсан мырза, мына Кудай насип буйрук кылган экен. Сиз экөөбүз Александров айылынын жанында турабыз. Биздин астыбызда ошо биздин бүгүнкү негизги каарманыбыз болгон Токтогул Сатылгановдун бир 4 жыл түрмөдө жаткан түрмөсүнүн жанында турабыз. Ушул жерде бир сиз өзүңүз бир Кыргызстандан келген агайыңызды ушул жерге алып келип бир тамаша күлкү кылган экенсиз. 25 жыл болгонсо 24 жыл мурда мен өзүм көрүп өттүм бул жакачы. Могу ичине. Мынау тосолуп турган түрмө
Александровский централь деп атап коюшат. Эски түрмөлөрдөн бири болот. Андан кийин мындайс насип кылып ушул системада иштеп калдык. Бул токтогул темасы бизден алыс кетпейт да. Ошо күндөрдүн биринде бир музыкадан сабак берген агайыбыз келип калды. Биздин ошол кичинебизде биринчи токтогулдун кербези деп чалып баягы комузда. Аты жөнү ким эле? Караев Божоназар деп азыркы күндө пенсияга чыгып калды. Ошол агайыбыз келип калгандан меймандар коноктоп Иркутскта жүргөндөн мен службадан чыгып агай бир жерге барып келбесек болбойт. Бирибизди аны машина салып алып келгем. Алып келип анан бул эмне здание деп сурайт. Анан айттым, ошол сиз эсиңизде бажана 2-3 класста мектепте окуп жүргөнүбүздө сиз айткан адам ушул жерде отурган ушул десем анан аябай сүйүнүп, аябай толкунданып могул жерге сүрөткө түшүп сүйлөшүп адамдар менен бир кап болуп кеткен. Тетиги терезеден астап тургузчу, мен ошол терезеге жакын кармап ушул камерада токтогул салкан отурган экен деп айтсаңыз болор агай деп анан айтпай эле коюп койсом, арыдан ичинде отурган аялдар отурат азыркы чакта. Анан аялдар чыга калып колдон кармай салса болкой. Мени көзүм бери карап качып. Бул ошол отурган аялдар зечка деп коет, бизде ошол зечкалар болот улар десем, окуй тагынча суук булар. Булар эмнеге көп, эмнеге отурат да? Эмнеге отурат? Кылмышлыкчы отурат. Деп ошол ситуация болгон, ошол. Эми сиз мына 25 жылдан бери жашасаңыз, 24 жылдан бери ушул жерди билем деп атасыз. Дагы ушул жерде башка тарыхый маалыматтар жөнүндө кабарыңыз бардыр. Токтогул атабыздын бул жерде 4 жыл тагдыры ушул жерде камоодо өткөндүгү бул бир маселе болсо, бул Токтогул атабызга чейин эле бул жерде жүздөгөн жылдар мурда ушул Ала тоодон Алтайга чейин, ушул Ыракы, ушу чыгышка чейин биздин ата-бабалардын кадам изи калган, тарыхый издери калган жерлер деген айтылган көп маселелер бар да. Ушулар боюнча өзүңүздүн бир учураткан учурларыңыз болдубу? Тарыхый маалыматтарды. Тарыхый маалыматтардан эми мындай наука жактан алсак, биздин профессор Тарасова деп история отечества деп атадын историясын окутканда, мынау мен бул жерде биринчи сельхозакадемияны бүттүм, андан кийин школа медицинаны бүттүм, андан кийин институт МВД. Ошол жерде тарыхчылардан сүйлөшүп отурганыбызда бир эжекебиз айткан, заслуженный деятель наука профессор. Киргизы деп старинный нация болгон Байкалдын боюнда ушул Ермак андан башка бөтөн калк келгенде ушул кыздар гана ыраазычылыгын бербестен кайтарган экен ошол калкты. Каршылык көрсөткөн. Каршылык көрсөткөн экен. Башка калк каршылык көрсөтө алган эмес, көрсөткөн эмес экен. Ушул киргизы деп ушул сөз калган. Может быть, кыргызы, скорее всего, это кыргызы, потому что много көп сөздөр кыргыздын сөзүнө таандык болуп, мааниси бар да кыргызча. Ошол көп могул жерде кулункун, аяк, тулун деген көп биздин сөзгө окшош сөздөр бар да. Жылкы деп ошондой аялдар бар, тумур деген аялдар бар. Көп кыргыздын сөзүнө окшош. Балким биздин ата-тек болмок. Аны мен сизге ачык айта алам. Укам сөзүм ошол. Ушул айлада хан кыргыз. Анан мына Бохунский районунда отурабыз. Мына буряттардын жери, Бурятский автономный округ деп ушул Бохун районуна байланыштуу ушул карайчул жерлерчи, ушул түрмөдөн Бохунский районунун территориясында жайгашкан. Ушул Бохун районунда мен биздин бир коллегабыз, досубуздун бурят жигиттин аялы кыргыз. Өзүн кыргыз деп эсептейт да ушул келинчи. Тоюнда болдук. Мен ошол менен сүйлөшүп, кантип эмнеге кыргыз деп айтасыз өзүңүздү деп айтсам, чоң энем болчу дейт. Чоң энем көп айтты бизге дейт. Атам кичине укпады дейт ушул сөздөрдү. Көп айтты и баягы аттын жабдыктары, бычак сыяктуулар болчу дейт. Ушул 7-6 атаман калган. Бул кыргыздардын тагынчагы деп мага көп көрсөттү дейт. Кийин кичинебизде анын маанисине жетпептирбиз. Кийин чоңойгондон кийин уже 80-жылдары баягы чоң энеси өтүп кетиптир. Кимиси алып кетти билбейбиз дейт. Ошол жок болуп кетти дейт. Ошол жабдык, мынау атка, ээр, жүгөн, куюшкан, ошонун баарын ушул
ошол чоң эсин айтышына караганда ушул кыргыз ошонун ата теги кыйын жасачу экен. Мен деген буряттын байлары, хандары келип ошол жерден заказ кылып алып кетчү экен, буйрутупчу. Ушул сөздү мен уктум. Ошол кыргызмын деп ушул мына Бул канча чакырым алыстыкта? Эми азыр биз отурган жерден 70 километр 70 чакырым жүрсөк, ошол жетебиз. Көп мынау Усердинский автономный округ деп Экиболгарский на Качкусу трактмен кетсеңиз, ошол жерде Каранхут деген жер бар. Каранхут деп ошол жерде эски айыл бар. Ошол айылдардын өзүнө кыргызбыз деп эсептешет. Кыргыздарбыз деп эсептешет. Бул жылдар өткөн, көп жылдар өтүп кетти, кылымдар өтүп кетип, тилин унуткан, динин унутушкан. А так сөзү, кылган иши, раңы рою бизге окшоп кетет да. Ошол эки бурят менен ошол бир ошол Каранхуттук жигитти коюп койсок, ошол жигит жүзү башкачараак болуп билинип турат да. Башкачараак. Жанакы сиз айтып аткан бул кыргыз кыздын мындан 70 чакырым алыстыкта деп атпайсызбы? Ошол кыргыз келиндин айтымы боюнча чоң энеси биз кыргызбыз деп айткан бекен? Биз кыргызбыз, унутпагыла, динибиз башка. Кече мынау алардын дини бабушкасы айтканына караганда, кече орустар мынау 80-90 жыл мурда келгенде ошолда резко бир басым болуп Христианство болду. Динди унутуп, аттарына орусча коюп баштаган. Азыр буряттардын атына ошо Вася, Петя, Иван деп коюшкан да. Ошол ага чейин түзүү эле кармачу экен да. Түзүү эле кармачу экен. Үйүндө кичинекей мындай бир малеке сыяктуу кылып бир кан чыгарчу экен. Ошол кан обязательно кан чыгат экен да, жылыначы. Ошондой деген бир түшүнүктүрүп болот. Курбандык чалып, Курбандык кылгандай кылып ооба. Курбандык чалып. Анан эстеп шамчырак жакчы дейт ошол ата бабасын ошол чоң энем дейт да. Шам чагып мындай ушул обрядты жасашы экен да. Эми өтүп кетти чоңасы болгондо жакшы болмады. Эми азыр сүйлөшүп баягы ат жабдыктары анан ошол жасалган жабдыктын обязательно эмеси болот экен. Мындай бир мөөрүчү. Ушул бул энтамга деп коет. Бул энтамга. Мындай экен, ошол жабдыкты кайсыл жерде болбосун көрүп, паланча жабдыгы экен деп билишкен экен да, ошол бабушка сактап жүргөн экен баягы нерсеничи. Ал бул келин айтып атпайбы, биз мааниси жетпептирбиз, биз аны түшүнбөптүрбүз. Урматтуу көрөрман, Александров абагы тууралуу аз да болсо маалымат алууга жетиштиңиз деп ойлойбуз. Аманчылык болсо, Пурсан мырза айткан байыркы кыргыздар жашаган аймактардан тартылган маалыматтарды да сиздерге жеткирүүгө аракет жасамакчыбыз. Улуудан кичүүгө, уруусун эмес улутун жоготуп албоонун аракетин жасап, кыргыз экениңерди унутпагыла деп какшаган улуу салтыбыздын учугу үзүлбөсүн деген тилек менен бүгүнкү баяныбызды соңуна чыгабыз.